Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн силер менен биргеликте үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү деген темада сөз кылабыз. Сабакка жагымдуу маанайда активдүү катышканга аракеттенип, окуу куралдарыбызды камдайбыз. Сабакка даяр болсок, сабагыбызды баштадык. Балдар, алгач силер менен өтүлгөн темаларды эске салып алалы. Үндүү тыбыштар тилге карай кандай болуп бөлүнөт? Кыргыз тилинде жалпы канча тыбыш бар? Алардын ичинен үнсүздөрдүн саны канча? Үндүүлөрдүн өз ара ээрчишип өзгөрүүсү деген эмне? Үндүү тыбыш деген эмне? Үндүү тыбыштар биз белгилеп өткөндөй эле жалпысынан 4 топко бөлүнөт. Тилге карай, жаактын ачылышына карай, эринге карай жана созулушуна карай. Анын ичинен тилге карай 2 бөлүнөт, балдар. Жоон жана ичке. Кыргыз тилинде жалпы 39 тыбыш бар. Анын ичинен 25 үнсүз тыбыш болсо, 14 үндүү тыбыш бар. Үндүүлөрдүн өз ара ээрчишип өзгөрүүсү деген эмне? Үндүү тыбыштардын өз ара таасирлеринин натыйжасында бирине бири окшошуп өзгөрүүсү. Мисалы, энелерибиз. Эне деген сөздө үндүү тыбышыбыз ичке болуп атат. Ал эми лер мүчөсүнүн баштапкы түрү лар болчу, демек баштапкы түрүндө жоон үндүү болсо, бул сөздүн ыңгайына жараша лер болуп өзгөрүп атат. Демек, бул үндүүлөрдүн ээрчишип өзгөрүүсү. Үндүү тыбыш деген эмне? Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүндө эч кандай тоскоолдукка учурабай эркин чыкса, мындай тыбыштар үндүү тыбыштар деп аталат. Үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү. Үнсүз тыбыштарды айтканда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүндө кандайдыр бир тоскоолдукка учурап, үн менен кошо шыбыш да пайда болот. Мисал үчүн, М, Т, Р. Бул тыбыштарды айтканда ооз көңдөйүндө кандайдыр бир тоскоолдукка учурап, үн менен кошо шыбыштын да пайда болуусу аркылуу айтылат экен. Үн менен шыбыштын катышына карай үнсүздөр 3кө бөлүнөт. Жумшак, уяң жана каткалаң. Эгерде үнгө караганда шыбыш көп катышса, бул жумшак үнсүздөр деп аталып, аларга Б, В, Г, Д, Ш, З тыбыштары кирет. Ал эми Л, Й, М, Н, Ң, Р тыбыштарын айтканда, шыбышка караганда үн басымдуулук кылса, уяң үнсүздөр деп аталат. Ал эми үн такыр катышпай, жалаң гана шыбыш аркылуу айтылган тыбыштар каткалаң үнсүздөр деп аталат. Ага К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ч тыбыштары кирет. Бул жердеги айтылган негизги маалыматтарды дептерибизге белгилеп жазып алабыз. Жумшак жана каткалаң үнсүз тыбыштар түгөйлүү жана түгөйсүз болуп бөлүнөт. Түгөйлүүлөр Б, П, З, С, В, Ф, Ж, Ш, Д, Т, К, Г. Мисал үчүн, склад, склад. Демек, жазганда склад деп жазабыз, ал эми айтууда склад деп да айткан учурларыбыз болот. Ал эми түгөйсүз үнсүздөргө Х, Ц, Ш тыбыштары кирет.
Келгиле балдар, эми үнсүз тыбыштарга талдоо жүргүзөлү. Мисал үчүн, жайлоодогу деген сөздү алсак, мында 10 тамга 9 тыбыш бар. Биз буга чейин сөз кылгандай эле созулма үндүү тыбыштар бир гана тыбышты билдирет. Ал эми бирок тамга менен белгилегенде 2 тамганы билдирет деп сөз кылганбыз. Жайлоодогу деген сөздө 10 тамга 9 тыбыш бар экен. Үнсүздөр ж, й, л, д, г. Жумшак үнсүздөр ж, д, г. Уяң үнсүздөр й, л. Каткалаң үнсүздөр жок. Ал эми түгөйлүү үнсүздөр д жана к. Булардын түгөйлөрү т, анан к тыбыштары болот. Мисал үчүн, кымыз 5 тамга 5 тыбыш. Үнсүздөр к, м, з. Жумшак үнсүздөр з, уяң үнсүздөр м, каткалаң үнсүздөр к, түгөйлүү үнсүздөр к жана з. К тыбышынын түгөйү с, ал эми з тыбышынын түгөйү с. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушу менен соңуна чыкты. Көңүл буруп катышканыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.